Умма Ислам журналы тарабынан акыркы 8 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан Рамазан чатыры долбоору өз ишин улантууда. Орозонун 17-озачар кечеси Альбир эл аралык коомдук фондунун колдоосу менен өтүүдө. Үч жүзгө жакын ар кандай катмардагы инсандарды бир аянтчага чогулткан Озачар кечеси өзгөчө маанайда өтүүдө. Бүгүн Кудайга шүгүр 17-чи Озачыны өткөзүп жатабыз. Рамазан чатырыбызда күнүгө 200дөн же 200дөн ашуун биздин жарандарыбыз чакырылат. Бүгүн дагы көрүп аткандай 250дөн ашуун 4 чүй областтын айылдарынан жана аймагынан ар кандай конокторубуз чакырылган. Бул жесир аялдар, аз камсыз үй бүлөлөр, муктаж үй бүлөлөр жана биздин пенсионерлер, ошол пенсионерлер жана башкалар. Альбир деген эл аралык фонд, Али Аюп мырза бизди колдоп, ушундай ооз ачууга бүгүн спонсор болуп, ооз ачуу уюштуруп жатабыз биргеликте. Терең ыраазычылык айтабыз. Али Аюп мырза Кыргызстанда канча жылдан бери Кыргызстандын аймактарына жардам берип, фаптарды куруп, жетим жесирлерге жардам берип, чоң иштерди алып барып келет. Биз аябай сыймыктанабыз ушундай адам келип биякта ушундай бизге жардам берип атканына. Альбир коомдук фонду буга чейин Рамазан айынын урматына региондордогу айыл аймактарда азык-түлүк топтомдорун таркатып, андан тышкары социалдык объектилерди куруу, таза суу менен камсыз кылуу жаатындагы ири долбоорлорду ишке ашырууда. Это священный месяц, и много которые сделают добро в этот месяц. И мы хотим, чтобы действительно этот месяц... Рамазан айы мүмкүнчүлүктөр айы. Көбүрөөк жакшылык жасайлы. Биз дагы элге жардам берип, жүздөрүндөгү жылмаюуну көрүп кубанып турабыз. Биз жардам берүүнү уланта беребиз. Маселен, Кадамжай районундагы Хальмион айылына фап кылып жатабыз. Калкты таза суу менен камсыз кылуу жаатында долбоорлор жасалып жатат. Жакын аралыкта Кочкор жергесинде жана Чүй облусу боюнча азык-түлүктөрдүн топтомдорун таркатып келдик. Сейчас еще другие проекты у нас скоро тоже будут. Иш-чаранын катышуучуларына дин өкүлдөрү орозо айы жана орозо айындагы жасалуучу ибадаттардын маанилүүлүгү тууралуу айтып берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta aw lam ta'rif." Maşallah. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям исламдагы эң жогорку амал кайсы деп сурашканда, эң биринчи тамак берүү деди. Машалла, мына устаз бардыңыздар тамак берип ушундай иштер кылып жатасыздар. Алла кайыр кылсын. Экинчи салам берүү, тааныганга тааныбаганга дагы. Бул тамак бергендин сөөгү өтө күчтүү экен. Иншалла, Алла таалам кабыл кылсын. Экинчиси албетте Рамазан айы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде "Ман сома Рамазана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Ким Рамазан айында орозо кармаса, Аллахка толук иман келтирип, жана Аллахтан сооп үмүт кылып, Рамазан айында орозону кармаса, анын мурдагы күнөөлөрүн бардыгы кечирилет дейт. Иншалла. Орозо айында 30 күн бою майыптыгы бар инсандарга, жакыр үй бүлөлөргө, ата-энесинен ажыраган бөбөктөргө майрам тартуулаган кечелерди уюштурган Рамазан чатыры долбоору Бишкекте эле эмес, Ош шаарында да өткөрүлүп келет. Рамазан чатыры долбооруна коомдук ишмерлер, ыктыярчылар ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Биринчи жолу келишим, бир күн келип жардам берип кетейин деген, бирок башында волонтер болуп келгем. Волонтерден кийин 2-3 күндөн кийин официант болуп калдым. Акыркы күндөрү координатор кылып коюшту полностью. Рамазан айында орозо кармасак да, орозо кармагандарга жардам берип, кызматыбызды кылып жүрөбүз. Чынын айтсам, 1-2 күн башында көз жашым өзүнөн өзү төгүлүп, мындай адамдарды көп байкабайт экенбиз. Негизи жашоодо. Бир кадимкидей күчтүү болуп калдым. Колумдан келишинче жардам берип,
чынында сыртынан эмес, ичинен жардам бергени башкача болуп, элдерге да башкача көрүнөт экен. Projelim, Ramazan ayınızdır kutlu olsun. Niyetlerimiz işe açsın. Barınızlarga sonun manaya kalayım. Çinden soluk, ardayım bar bolunuzlar. Cerisinde tınçlık olsun. Asmanınız açık olsun.